Эсене ачылып ошол мен турмушка чыктым. Мен күйөөм болот деп тааныштырып келейин, силер менен официально тааныштырып коеюн деп ушинтип үйгө алып келген да. Биз ал келеткенин билген эмеспиз. Анан мен үйгө киргиле деп тааныштырып ушинтип неме кылдык, намаз тигили деп. Анан күйөөм менен тааныштырды. Ал көрсө ошол убакта Жалал Абад областында зам прокурор болуп иштейт. Анан таанышып, ушу машинаны көрүп, силер машинаны сатпайт белиңер деп ошентип калды да. Анан кийин ошентип анан кийин кетишти. Көрсө ал ден ошо машинаны байкап калыптыр ошондой. Анан бул периодически бир ай звонить этип, уговаривать этип, машинаны саткыла бергиле деп. Анан кийин телефонду акыры албай койдук. Бул эми прокурор кандай отношение кылса болот деп. Анан акыры түбү ошентип машинабызды алып алмак болду да. Анан кийин мен азыр Жалал Абадтамын, мен бара албаймын. Мен ордума башка киши барып алып келет, машинаны бере бергиле, мындай договор займа түзүп бере бергиле деп да, карызга депчи. Ошентип Палбанов Ыкбалбек Осоевич деген кишини жөнөткөн Жалал Абадтан. Биз анан кийин через нотариус ошол кишиге өткөзүп бергенбиз. Бизге эчтеке акча берген эмес. 3 октябрда 2016 жылы ошондо биздин машинаны алып кеткен Toyota Camry көк түстөгү машинаны алып кеткенде эч кандай деме акча бербей, эч нерсе кылбай эле. Договор займа бирок түзүлгөн. 560 000 сом деп мекте бар. Баштап анан кийин 2 айга деп берилген, декабрга, октябрдын 3-үндө алган, декабрдын берилет деген. Ошо декабрдын башында ошону бербей атат. Карыздан звонить этсек алат дагы, ооба бүгүн берем, эртең берем деп ошентип созулуп жүрөт. Анын ортосунда биз машинаны калган үчүн балдар садикка барыш керек. Биз машинаны средства передвижения жок, эчтеке калбайсың. Ошентип биз эми авторыныкта машина алганбыз, тоже ошондой $2000 берип, залог берип алганбыз. Анан кийин ал машинаны уже биз акчасын бере албай калдык да, биз буга ишендик да, декабрда бизге акчаны берет деп. Бул декабрда акчаны бербей, берки машинабыз дагы алып кетип калды. $2000 биз ортодон күйүп калдык. Анан биз айттык, Сүйүн Маматович, мына биз $2000 күйүп калдык, бул кандай кылабыз? Мына декабрь болду, же силер машинабызды бербейсиңер, же акчабызды бербейсиңер десек, мен бул $2000 төлөп берем, ошо силер күйүп кеткен акчаңарды кошуп берем деди. Азыр булар кандай эмне жасап алган болот? Кантип азыр же машина да жок. Каяктан булар кантип саткан болот машинаны? Кандай документ менен саткан болот? Азыр машинанын менин атымда же машина да жок, же акча да. Кандай эмне бул прокурор болуп, эмне өзүнүн немесин кандай полномочиясын превышать этип да, же кандай биз түшүнбөй калдык да. Бизди алдап коюп да. Мына күйөөм менен азыр ооруп калды, больницада жатат. Мынакей томографиясына кеч өтүшкөн болсуз. Томографиясы уже бияктан лечение кыла албайбыз деди. Оштон болбойт лечение, только Бишкекке барып деди. Ошо мына нерв болуп, мына үйдө баарыбыз ооруп калдык. Апам бар, мына кайнем бар, больницада алда капельницада, күйөөм ооруп калды десе, мына капельницада жатат. Дальше кандай болот? Эмне ошентип алдай бере берсе болот. Эми $10,000 деген акча көп сумма да. Сүйүн, Ыкбалды медер через сиз аркылуу тааныштырды. Мен аркылуу эмес, олар факты көтөргөн айдылыр. Юганда болот, жабат, мен жерде ошак иштейт. Жердеги болажак, жүзген тарихи болот. Жок, андай болгон эмес Сүйүн. Мен баштан эле угуп эле атам го, мына келинди алдабайт го. Ыкбалды сиз тааныштыргансыз, машинаны ham сиз аркылуу алып кеткенсиз, андай эмес да. Мен ушунча күнгө чейин силер тарабынан талашып, болуптур деп неме кылып аттым, мынчалык эмес да. Алзы медер азыр кече медер вообще ооруп калды ушу сөздөрдөн кийинчи. Кече Айчурок деле полный мойнуга албастан полный отказ кылып коюптур. Андай эмес да. Өзүңүз алып келгенсиз, Ыкбал менен сүйлөштүргөнсүз. Ыкбалды медер тааныбайт эле. Силер аркылуу таанышкан. Сүйүн. Мына азыр мына тяжелое положение болбогондо бунчалык нерсеге барбайт дейт. Мындай эмес да. Ошко келгенсиңер.
Сүйүн, ошко келгенсиңер. Айчүрөктүн ба мени звонтип сураган, медер каякта, медерге жолугушум керек, албайт телефон деп. Аны медер азыр күнгө чейин айтып турат. Үйгө ошоп немеге үйгө келбегениңерде ушул иш болбойт эле.